Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Бүгүн мен сиздерге ушул биткоин криптовалютасы боюнча өзүмдүн прогнозумду кылып кетейин. Бул чоң гана прогноз, эч кандай финансылык рекомендация эмес. Ар бир адам криптовалюта алып атканда түшүнүш керек, что рисковать этип атканын. Ошо. Мурунку видеодо болсо биткоин криптовалютасы именно Трамп сүйлөй электе чогулуш болоордун астында ошо жакшы жаңылык айтса ушул жерден минтип баягы двойной дно болуп анан кийин өйдө өсөт го деп аттым эле да. Мунучу негизи ошентип кетет деп атсам, бул жакта Трамп чыгып туруп биткоинду биз Американын стратегиялык резервине алабыз, бирок конфискация болгон гана биткоиндарды алабыз деп ушинтип койгон үчүн баа кайра ылдый кетип калды да мынакей. Эми бул болсо мындай айтканда начар жаңылык, аябай начар эмес, мындай айтканда долгосрокто жакшы эле да. Все-таки стратегиялык резервге алынгандан кийин эми бул Американы дагы башка өлкөлөр четинен туурап башташат. Башка өлкөлөр туурап баштаганда бул баа кайра акырындык менен көтөрүлөт да, бирок азыркы учурда түшөт деген вероятность чоң. Бизде болсо недельный таймфреймде мына бул жакта двойная вершина деген паттернибиз бар. Ошол двойная вершина деген паттернибиз эми буюрса иштейт экен да, андачы мынакей бир вершина, эки вершина. Азыр мынакей могу кызыл свечабыз эртең жабылат буюрса. Бүгүн воскресенье, эртең болсо понедельник. Понедельник күнү бүгүн түнчүндө таңында жабылат да. Бул свеча жабылгандан кийин ушундай пробой болуп жабылганда бул биздин могу двойная вершинанын таргети могу жака чейин келет да. 69 миң, 70 миң долларга чейин түшөт деп күтөбүз да эми. Эми бул жака чейин түшөт, анан кайра бул жагы менен өсүп баштайт. Мисалы мындай. Моду следующий кийинки свеча менен түшө турган болсо бул жака чейин, к примеру да, ну примерно мындай болуп өсөт да. Мындай болуп жайдан өсүп барат эмичи, ушинтип өсөт да дальше. Акырындык менен өсөт да. Анан улам сайын бир өлкө биз деген ушу бизда стратегический резервге алып баштайбыз деген жаңылыктарды угуп баштаган сайын улам сайын биткоин минтип баасы көтөрүлүп турат. Ал эми азыр бул уровеньдерден мындай айтканда чоң киттерге азыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Өзлөрүнө мүмкүнчүлүк кылды да мындай айтканда. Бул жактан дагы элдер сатканда ушул жерден көбүрөөк алып калайын деп атышат да булар. Болушунча биткоиндин баасы көтөрүлбөй турганы жакшы да. Мисалы үчүн Америка үчүн, башка өлкөлөр үчүн анткени 21 миллион количество бар, ошону элдин колунан алып коюш керек да. Элдин колунан алып койгондон кийин уже бааны көтөрө беришет акырындан. Ошон үчүн биткоин эми баягы перспективасы 2034-жылга чейин аябай жакшы. Миллион долларга чыгат деген прогноз бар. Менин көз карашым боюнча бул действительно миллион долларга чыгат буюрса. Бул менин оюм да, жеке оюм. Ошо эми болсо ушул трендовый канал менен өсөбүз. Трендовый канал болсо мынакей бул жакта могу линия, бул сопротивлениябыз и бул поддержкабыз. Ушул канал менен минтип акырындык менен өсөт да эми. Мына жашыл линия бул трендовый канал. Ушул каналдын ичинде өсөт эми буюрса. Өскөн сайын, улам сайын биз дагы прогноздорду кылып турам. Бул видеолорду калтырбай көрүп тургула. Азыр бул скорее всего ушуга чейин түшөт эмичи, 70 миң. Эгер Трамп айтканда, мисалы налогоплательщиктердин деле эмесин алабыз деп, акчасына сатып алабыз деген болгондо, анда баа деген өйдө көздөй кетмек болчу бул жака. Но может быть бул жерде дагы бир вероятность бар, может бул кечинде бирөө бир новости чыгып кетеби же бирөө сүйлөп коебу, ким билет. Эгерде бул жерде мисалы үчүн бул жерде тройное дно болуп анан дальше өсүп эле кетпесечи. А так вряд ли деп атам азыр. Буну скорее всего пробой, буну пробой кылса 4 сааттык менен карай турган болсок, бул жакта симметричный вымпел чыгып атат. Симметричный вымпелибиз бизге эмнени түшүндүрөт? То что
баат түшөт дегенди түшүндүрөт да мынакей. Мындай кое берейин примерно. И мына пробой кылып атат, көрүңүздөрбү? Бул жердеги вымпел. Каяка чейин түшөт десеңер, бул линияны деле пробой кылат деп турат да, көрүңүздөрбү? Бул жашылды 81 миңди деле пробой кылыш мүмкүн да, уже менчи. Буну пробой кылса уже кетти да, ылдый көздөй $70,000 чейин түшөбүз. Ошо көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Буюрса дагы обзорлорду кылып турам. Каналга катталып, дагы видеолорду көрүп, жаккан болсо лайк басып тургула. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.